Сиздер Мен жана Дүйнө аттуу программаны угуп жатасыздар. Ассалому алейкум. Сиздерге Кудайдын батасы тийсин, кымбаттуу достор. Микрофондо Кемелбек Жуманазаров жана Гүлайым Жаманкулова. Биз сиздер менен кайрадан жолугушканыбызга өтө кубанычтуубуз. Жана чын жүрөктөн жазылган каттарыңыздар үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бүгүнкү биздин берүүбүз эмне жөнүндө болмокчу? Биз ден соолукту кантип сакташ керек деген рубрикабызды улантабыз. Бүгүнкү жана келерки берүүлөрүбүздө дары жашылчалар тууралуу айтып бермекчибиз. 1-2 мүнөттөн кийин капуста жөнүндө маегибизге сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул жашылча тууралуу сиздер көптөгөн таң каларлык нерселерди угасыздар. Көрө албастык, жек көрүүчүлүк, текебердүүлүк, алдамчылык жана калп айтуу. Тилекке каршы бүгүнкү күндө көптөгөн адамдар ушундай терс мүнөздөргө ээ. Бирок бир күнү бул адам мындай жашоодон тажап, анын ички дүйнөсү тынч ала албаган учур келет. Башкача айтканда, анын күнөөлөрү аны таш сыяктуу баса баштайт. Ал турмушунун жакшы жакка өзгөртүүгө аракет кылат. Бирок андан эч тыянак чыкпайт. Өзгөртүүгө арга барбы? Мына ушу жөнүндө руханий ой жүгүртүүгө берүүбүздүн 2 бөлүгүндө чакырабыз. Урматтуу биздин угуучулар, эми биздин программаларды Рутуб кызматынан уга аласыңар. Ага өтүү үчүн видеонун астындагы шилтеме менен же болбосо экранда көрүнүп турган кодду сканировать этип кирсеңер болот. Сураныч жазылгыла жана жакындарыңар менен бөлүшкүлө. Башка жашылчалардан биологиялык баалуулугу жана биологиялык активдүү кошулманы камтуу жагынан бир кыйла артыкчылык кылган жашылчалардын тобу бар. Мындай өтө пайдалуу жашылчаларга албетте капуста, кызылча, сельдерей, петрушка, сабиз кирет. Алардын пайдалуулугун аныктоодо бүткүл тамак сиңирүү процессине жакшы таасир этишкен минералдык заттар, микроэлементтер, витаминдер, клетчатка чоң ролду ойношот. Клетчатканын жана бардык дем берүүчү заттардын жабдоочусу болуп капуста эсептелет. Ал илгертиден бери эле белгилүү жана ошондой эле анын азыктандыруучу, даамдык жана дарылоочу касиеттери бааланган. Капустаны дары катары колдонулган эскерүүлөрдү биз жаңы эрага чейинки 1-кылымда жашап жана эмгектенген Плиниянын эмгектеринен, Марк Катондун жана Галендин эмгектеринен табабыз. Байыркы Римдин врачтары капустаны өпкө, боор, муун, язва, ичтин катканы, уйку качуу ооруларын жана ошондой эле ашказандын жана 12 эл ичегинин язва ооруларын айыктыруу үчүн колдонушкан. Марк Катон мындайча жазган: эгерде сенде кандайдыр бир оору пайда болсо, капуста бардыгын айыктырат. Ал башындагы жана көзүңдөгү ооруну айдап чыгат жана сени толук айыктырат. Бүгүнкү күндө илимий изилдөөлөрдүн аркасында капуста 16 түрдүү аминокислотаны, глюкозаны, фруктозаны жана ошондой эле ар түркүн витаминдерди камтыгы белгилүү болду. Мындан тышкары капустада көптөгөн минералдык заттар, калий, фосфор, магний, натрий, кальций, темир, марганец бар. Ошондой эле капуста микроэлементтерди күмүш, каалай, коргошун,
титан, молибден, никель, ванадийди камтыйт. Мына ушулардын баарынан тышкары капустадагы дезинфекциялоочу касиетке ээ. Ушул бардык компоненттер алар менен бирге клетчаткада ичегидеги кыймылды тездетүүчү катары аракет кылышып, капустаны аш болумдуу дары өсүмдүктөрдүн катарына киргизүүгө мүмкүндүк беришти. Элдик медицина капустаны суулуу экземада колдонууну сунуш кылат. Бул үчүн сүткө бышырылган капустанын жалбырагына улпак кошуп, ооруган жерге жабыш керек. Суу менен аралаштырылган жаңы капустанын согу жаңы башталган ашказан оорусун 12 эл ичегинин язвасын айыктырууда эң сонун ыкма. Ошондой эле дем алуу жолдору жана үн байланыштары ооруганда, өт сезгенгенде, боор жана көк боор ооруганда, кан диабетинде жана жоон ичеги сезгенгенде да капустанын согу пайдаланылат. Дарыланууну биринчи жумада 2 стакан жылуу суу менен аралаштырылган сокту тамактанаардан 30 мүнөт мурун ичүүдөн баштайт. Экинчи жумада 2-3 стакан жылуу суу аралашкан сокту тамактан 30 мүнөт мурун ичиш керек. Үчүнчү жумада 3-4 стакан жылуу суу менен аралашкан сокту тамактан 30 мүнөт мурун ичиш керек. Жана акырында 4-6 стакан жылуу суу менен аралашкан сокту тамактан 30 мүнөт мурун ичиш керек. Мындан кийин кайрадан алгачкы этаптагы биринчи стаканга түшүш керек. Дарыланууну баштагандан 5 күн өткөндөн кийин эле оорулуулар ооруган жерин басылганын сезишет жана ашказандын 12 эли ичегинин язвасы тез айыгууга баштайт. Кычкылдуулук өтө жогорулап кеткен учурда жана кекиртек ооруган учурда капустанын согун ичүүгө болбойт. Ошондуктан капустанын ордуна чийки картошканын согун пайдаланууга болот. Глисти, кыргызча айтканда чүчөк куртту, түшүрүш үчүн капустанын уругун кайнатып ичсе болот. Ал эми аны капустанын согу менен кошуп ичсе, уйку качканда жакшы жардам берет. Жана капустанын жалбырагынан жасалган кашыга жумуртканын агын кошуп, ириңдеген жараларга, күйүккө, туюк жарага каршы пайдаланышат. Капустадагы фитонциттер, стафилококкторду, туберкулез, кыргызча айтканда учук палычкаларын жана башка бактерияларды жок кылат. Капуста жүрөктүн иштешин жакшыртат. Анткени анын составындагы калий тузу организмдеги суюктукту бөлүп чыгарууга жардам берет. Бардык эле жашылчалар алар менен бирге капустада өзүнүн аш болумдуу дарылык касиетин жоготот. Бардык эле жашылчалар алар менен бирге капуста да өзүнүн аш болумдуу дарылык касиетин жоготот, тамак сегиримдүүлүгүн бузуп жана ичти көптүрөт, эгерде алар төмөнкүдөй болуп даярдалса, көпкө чейин кайнатылса, ашыра туздалса, эт азыктары жана малдын майы кошулса. Ал эми жаңы салат түрүндө жана азыраак сууга жана өсүмдүк майына дымдалып, бир аз чеснок кошулуп даярдалган капуста жаштар үчүн да, улгайган адамдар үчүн да профилактикалык тамак болуп эсептелет. Күз-кыш мезгилдеринде өзгөчө туздалган капустага майдаланган сабиз жана пияз кошулган салат сунуш кылынат. Суу менен аралаштырган туздалган капустанын жаңы согу аппетитти көтөрүп, аш сегиримдүүлүгүн жакшыртат. Суу менен аралаштырылган туздалган капустанын жаңы согу боорго, көк боорго, өткө, геморройго, кызыл жүгүрүккө жана атеросклерозго дарылоочу таасирин тийгизет. Мындан тышкары туздалган капуста балдардын чүчөк оорусуна каршы дары болуп эсептелет. Орустун окумуштуусу профессор Мечников капустаны көп колдонгон жерлерде адамдар карыганга чейин акыл эси менен болорун билдирген. Эмне үчүн? Анткени капустаны туздаганда пайда болгон сүт кислотасы бактериоциттик касиетке гана ээ болбостон, денени да калыбына келтирет. Туздалган капуста жада калса астманы да айыктырат.
Туздалган капуста, пияз жана чесноктун аралашмасы менен дарыланган оорулуунун адегенде деми кыстыкканы азайып, бир аз убакыттан кийин таптакыр жок болуп кеткен. Ошондой эле нерви сезгенген адамдар да ушундай жол менен дарыланышкан. Туздалган капустанын салаты менен бир нече жума дарыланган оорулуу адам оорусунан айыгып кеткен. Диабет менен ооруган адамдарга да туздалган капустаны көбүрөөк жеш сунуш кылынат. Капустаны кантип туура туздаш керек жана кандай идиште? Туздаганда 10 килограмм капустага 150 грамм туз туура келиш керек жана бул өлчөмдөн тузду ашырбаш керек. Адегенде тууралып, туздалган капустаны эмалданган кастрюльга ныктап салыш керек. Аны 3-4-5 күнгө чейин үстүн жеңилирээк бастырып коюш керек. Ушундан кийин капустаны башка идишке салыш керек. Мисалы 3 литрлүү банкага жакшылап ныктап салып, капкак менен бекитип коюш керек. Капуста мына ушундай керемет жашылча. Аны профилактикалык жана табигый дары катары пайдалангыла. Ден соолукта болуңуздар. Эгерде кимдир бирөө жаңыдан гана биздин толкунга кошулган болсо, биз ага чын жүрөктөн салам айтабыз. Жана албетте өзүбүздүн туруктуу радио угуучуларыбызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бир мүнөттөн кийин биз сиздерди руханий ой бөлүшүүгө чакырабыз. Жана адам кантип ички дүйнөсүн тынч алдырып, жана уят сыйыты менен кантип келишкендикте жашай алары тууралуу аңгемелешмекчибиз. Эгер сиздерде суроолор болсо же көбүрөөк маалымат билем десеңиз, анда биздин WhatsApp номерибизге жазыңыз. +1 301 760 60 70. Кайрадан +1 301 760 60 70. Сиздер Мен жана Дүйнө радио программасын угуп жатасыздар. Ким өзүнүн ден соолугун, ошондой эле руханий ден соолугун чыңдагысы келсе жана үй бүлөдө болгон түйшүктөрдү чечүүгө муктаж болсо, биздин радио программаларыбыз жардам берет деп ойлойбуз. Кымбаттуу достор, акыркы 10 радио берүүнүн жүрүшүндө биз сиздер менен бирге Кудайдын мыйзамынын 10 осуятын изилдеп чыктык. Биз сиздер менен аны жалаң эле изилдебестен гана, ошону менен бирге дагы Кудайдын мыйзамынын бизге койгон талаптары ушунчалык улуу, зор экендигин жана биз өз алдыбызча аны аткара албастыгыбызды аштык. Сиздин турмушуңузда сен эми күнөөсүз жашоодо жашайм, башкача айтканда таза жана такыба жашоодо жашайм деген чечимге келген учурлар болду беле? Сиз өзүңүзгө экинчи калп айтпайм, ич күйдүлүк, көрө албастык кылбайм, жамандабайм, башка сөз менен айтканда Кудайдын мыйзамын аткарам деп айтчу белеңиз. Анан эмне болду? Ушундай болдубу? Тилекке каршы сиз дагы жана мен дагы өтө көп күнөө кетиребиз. Башкача айтканда Кудайдын мыйзамын бузабыз. Ал эми мыйзамды бузуунун жазасы өлүм экендигин биз билебиз. Бирок менин күнөөмдүн жуулушу үчүн айкашкан жыгачта өлгөн Иса үчүн Кудайга рахмат. Жана эгерде мен жана сиз Исанын курмандыгын кабыл алсак, анда дал ошол учурдан баштап ал бизге керектүү жардамды берет жана күнөөгө каршы туруу үчүн күч берет. Иса биздин жүрөгүбүздө болсо,
ал күнөөнү жеңүүгө бизге күч берет жана анын жардамы менен биз турмушта 10 осуятка ылайык жүрөбүз. Качан биз Исаны биздин жүрөгүбүздө жашоо үчүн чакырганда, ал осуяттар менен бирге келип, биздин жүрөгүбүздөн орун алат. Мына ошондо жашоодогу биздин баардык жеңилүүлөрүбүз биз үчүн даңктуу жеңишке айланышы мүмкүн. Эгерде сиз дайыма, мисалы, көрө албастык кылбагын деген осуятты бузуп келсеңиз, жана өзүңүздү жеңе албай, дайыма жеңилип келсеңиз, анда бул күрөштү башка жакшыраак убакытты күтпөстөн дароо азыр Исага тапшырыңыз. Сиздин алсыздыгыңыздын ордуна анын күчүн берүүсүн суранып, аны чакырыңыз. Исанын төгүлгөн ыйык каны менен сизди тазалоосун өтүнүп, Кудайдан жалынып сураңыз. Шайтандын азгырыгын жеңүү үчүн өзүнүн күчүн сизге берүүсүн Кудайдан сураныңыз. Сиздин Кудайга сыйынууңуз бул улуу күч. Кудай сизди ач көздүктөн, ушактан, көрө албастыктан, жек көрүүчүлүктөн жана жаман ойлордон сактап калат. Сизге бир окуяны айтып бергим келет. Батыштын газеталарынын биринин бетинде Берк аттуу түнкү каракчы жөнүндө жазышкан. Бул адам күнөөгө көптөн бери жана абдан терең баткан, жана оңолбогон кылмышкерге айлангандыктан, бул адамда бир тамчы да уят калбагандай сезилчү. Ал каракчылыкка ушунчалык көнүп калгандыктан ансыз жашай алчу эмес. Берк 24 жылын ар кандай түрмөлөрдө өткөргөн. Бирок бир жолу ал түрмөнүн камерасында Кудай жөнүндөгү китепти окуп отурганда, Кудайдын руху анын каткан ырайымсыз жүрөгүнө кайрылат. Таң каларлык жана белгисиз бир нерсе анын ички сезиминин түпкүрүндө таасир эте баштайт. Түнү бою Кудайдын алдында тизе бүгүп олтуруп, өзүнүн баштан өткөндөрүн кайгырып ойлоп, азап чегип олтуруп, ал өзүнүн жүрөгүн Исага берет. Бир нече жыл өткөндөн кийин белгилүү бир кудайчыл адам бул мурдакы ууру менен жолугушат. Көрсө, Берк сот органдарында иштеп жүрүптүр. Бул күнү ал сот имаратында сакчы болуп дежурствода турган. Көрсө, ага $60,000 турган бриллиант салынган сумканы кайтаруу тапшырылыптыр. Кымбат баалуу таштар салынган сумканы тизесинде кармап туруп, Берк пистолетин столдун үстүнө коюп туруп мындай дейт: "Сиз билесизби, Кудай мени муурдагы ууруну эмне кылды? Мына бул бриллиант салынган мешокко көңүл буруңуз. Менин жетекчим өзүнүн жардамчыларынын жана кол астындагылардын арасынан бул кенчти кайтаруу үчүн мени тандап алды. Ошондон кийин мурдагы чоң жана күчтүү адам Берк өзүнүн башынан өткөргөндөрүн айтып бергенден кийин ал мурунку ашынган ууру баладай болуп ыйлап жиберет. Жаңы күч анын жашоосун башкарып турган мурдагы күнөөнүн жана уурлуктун күчү эмес, Кудайдын күчү. Эми Иса бул кишинин жүрөгүндө болуп, уурлук кылба деген осуятты сактай алат. Биз Исага келсек, ал биздин күнөөлөрүбүздү кечирет. Ушундан кийин ал биздин жүрөгүбүздө болуп, жана биздин ичибизде, жана биз аркылуу Кудайдын мыйзамын сактайт. Иса өзүнүн өкүмү менен биздин мурдагы өткөн проблемаларыбызды чечти. Ал эми биздин ичибизде болуп, ал биздин азыркы проблемаларыбызды чечет. Биздин азыркы руханий абалыбыз кандай болгон күндө да өзүнүн күнөөсүнүн артынан түшкөн күнөөкөрбүзбү же күнөөдөн качкан күнөөкөрбүзбү? Биз үчүн болгон жалгыз жардам Исадан гана. Толук куткарылуу жана жеңиштүү жашоо үчүн күнүмдүк күч бир гана Исада. Кымбаттуу досум, куткаруучу Исанын биздин жүрөгүбүзгө азыр эле кирүүсүн
суранууга эмне үчүн болбосун. Анын сиздин жүрөгүңүзгө кирүүсүн жана өткөн күнөөкөр жашооңуздан сизди өзүнүн каны менен тазалоого уруксат бериңиз. Мен үчүн жана сиз үчүн өлгөн Исага сиздин жүрөгүңүзгө кирүүгө жана өзүнүн болуусу менен ар бир жаман мүнөзүңүздүн үстүнөн жеңишке жетүүгө сизге жардам берүүгө уруксат бериңиз. Исага сиздин жашооңузду Кудайдын түбөлүк мыйзамы болгон 10 осуятта айтылгандай Кудайдын эрки менен ылайык келгендей кылууга уруксат бериңиз. Кымбаттуу досум, Иса күтүп турат. Ал сиздин жүрөгүңүздүн эшигинин алдында. Сиздин ушул кадамыңызды күтүп турат. Ал сиздин ичиңизде болуусу үчүн анын жүрөгүңүзгө киргизиңиз. Ал дароо азыр эле киргизи келет. Бирок ал сиз эшик ачып, аны киргизүүңүздү күтөт. Жана акырында кудайчыл белгилүү бир профессордун айткан сөздөрүн келтирип кетким келет. Бул сөздөрдү ал бир жаш жигитке кайрылып айткан. Досум, өзүмдүн өмүрүмдө мен бир нече миңдеген километр жерди басып өттүм. Көптөгөн улуу адамдар менен аңгемелештим. Миңдеген илимий эмгектерди окуп чыктым. Жана калгандарынын бардыгынан жогору турган 2 тыянакка келдим. Биринчи тыянагым менин улуу күнөөкөр экендигимде турат. Ал эми экинчиси Иса бул улуу куткаруучу экендигинде турат. Урматтуу угармандар, биз сиздерди ыйык китептерди изилдөө боюнча кызыктуу курстарга чакырабыз. Шилтемелер сыпаттамада бар. Же программанын аягында QR-кодун сканерлеңиз. Маалымат үчүн телефондор +996 705 28 48 07. Кайталаймын. +996 705 28 48 07. Алла Таалам бул жолдо сиздерге батасын берсин. Turganda, жүрөгүм сыздап оруганда, теңирим сен келесиң, абалым сурап, сорономун мен, сороторум сен, мага тынчтык бересиң, үмүтүм улап, теңирим сүйүп Теңирим досум ынагым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Теңирим сүйүп улайым, теңирим досум ынагым, жан дүйнөмө бересиң, сүйүгүч кулбан. Жүрөгүм ырдап турганда Топ-ырдайсың, жүзүңдөн муз эрисиң, күндө жылмайсың, сагынамын мен, сагынтарым сен, талбай издеп жүзүңдү, табынамын мен, теңирим сүйүп оларым, теңирим досум ынагым, жан дүйнөмө
Биздин программабыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазылыгыбызды билдиребиз. Сиздер менен дагы кайрадан аба толкунунда жолугушабызго деген үмүттөбүз. Саламатта болуңуздар.